Бүгүнкү күндө Чуу дарыясынын жээктерин бекемдөө жумуштары тынымсыз аткарылууда. Мындай иш жыл сайын суунун агымы көбөйүп, айдоо аянттарга зыянын тийгизип келгендиктен болууда. Чуу дарыясынын жээктерин суунун агымы жууп кетүү процесстери болуп жатат. Аталган аймак кум, таш жана борпоң топурактан турган эки жак жээгин суу жеп, өзгөчө сол жак жээги басымдуу болууда. Аларды алдын алуу иштерин аткаруу менен кырсыктардын коркунучун жоюу бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги максаттары болуп эсептелет. Негизгилеринин бири болуп кыртыш сууларынын деңгээлин төмөндөтүү, сел жана суу ташкындарын алдын алуу максатында жыл сайын аткарылуучу атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чаралар мерчеминин алкагында сел өтүүчү каналдары, сел сактагычтарды, дамбалар куруу, коллектордук дренаждык тармактарын тазалоо жана куруу сыяктуу иштер жүргүзүлүп келет. Эки миң 13 жылдан тартып гендердик схема түзүлүп, Чуу дарыясынын сол жээгин изилдөөдө 193төн ашуун, узундугу 64,1932 чакырымды түзгөн потенциалдуу кооптуу тилкелери аныкталган. 2018 жылы Чүй облусунун аймагында жогоруда аталган мерчемдин негизинде 23 объектиде иштер мерчемделип, бардыгында аткарылган. Чуу дарыясынын ортоңгу агымында жайгашып, түштүк-чыгыштан түндүк-батышка 250 км аралыкка созулат. Аянты 32 000 км². Өрөөндүн чыгыш жагы Кууш жана Туюк келип, Боом капчыгайы аркылуу Ысык көл району жана Ички Тянь-Шань менен байланышат. Бул төмөнкү Чүй айылындагы 78/6 чек ара мамычасынын жээги, узундугу 116 метр болгон, ар бири 30 метрди түзгөн 4 шпора курулуп жатат. Чуу суусунун жээгиндеги коркунучтуу делген жерлерге суунун нугун буруу үчүн атайын шпоралар курулуп жатат. Иш-чара жеке иш аткаруучу курулуш фирма тарабынан тендердин негизинде жүргүзүлүүдө. Чуу суусун ташкын суусунан коргоо боюнча жээкти бекемдөө жумуштарын жүргүзүп атабыз. Бул объект жанагы погранстолб 78/6 деген погранстолбту коргоо боюнча, анан Кыргыз Республикасынын территориясын жеп аткан жээктерди коргоо боюнча жумуштар жүрүп атат. Мында жээктеги суунун нугун бир калыпта экенин көзөмөлдөп туруу үчүн атайын аппараттын жардамы аркасында иш алып барылат экен. Антпесе тереңдиги 4 метр болгон сууга таштарды толтурууда бир топ түйшүктү жаратат. Канат эми дагы бир 2 метр бери жылып дагы ташка коюп койчу. Дагы бери жылып туруп коюп койчу. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитети тарабынан Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө жумуштарына 200 миллион сом каражат бөлүп берүү каралган. Бирок учурда бул шарттар каралбай жатканы айтылууда. Суунун жээктерин жыл сайын желип отуруп, 1000 гектарга жакын айдоо жерлерин, автожолдорду, участкаларын жана жакын жайгашкан айылдарга коркунуч жаратып келүүдө. Быйыл 40 миллион бөлүндү. 3 объекти боюнча 40 миллион бөлүнүп, ошого 3 объекти кирген. 3 объекти бул биринчи объекти Аламидин районуна караштуу Васильевка айылынын тушундагы объекти. Ал объекти аткарылып бүттү. Жумуштары бүтүп аткарылып тапшырылды. Экинчи Сокулук районунан экинчи 2 объекти болгон Нижний Чуйский айыл аймагында бирөө болуп атат. Үстүндө Камышановка айыл аймагынын Нижний Чуйский айыл аймагы менен Камышановка айыл аймагынын орто ченинде иш жүрүп атат. 2 объектиде. Нижний Чуйский айыл аймагындагы жумуштагы аяктап калып тапшыруу аземинде турабыз. Бүгүнкү күндө өзгөчө
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана кесепетин жоюу департаменти тарабынан иштин аткарылышына көзөмөл салынып, пландалган 193 объекттин 43-үндө курулуш иштери аткарылып, 13 километрден ашык жерлерге коргоочу курулмалар курулган. Эми кооптуу дагы ошол 13-жылдан бери дагы көп жерлер көбөйүп кетип атат. Анткени улам жыл сайын баягы 17-жылы, 18-жылы суунун деңгээли көбөйгөн сайын ула жээктер бир 30 метрге чейин туурасы жиилип кетип атат да. Анткени убагында акча каражаттын бөлүнүшү болбой калган себебинен ошол убагында баягы кооптуу жерлерди тазалабай калып атабыз да. Мындан тышкары Сокулук районунун Нижний Чүй айылында да 139 тилкесинде Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө жумуштары аткарылууда. Иш-чара Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык көлдөгү өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү механизациялашкан базасы тарабынан жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары Сокулук районунун Төмөнкү Чүй айылында да 139 тилкесинде Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө жумуштары аткарылып жатат. Коргоо болгондо бул ушул айыл өкмөткө тийиштүү дыйкандардын жери мындай желип көрүп атасыздар, бир топ жери кирип кеткен. Ошол жерлер кайра сакталып калыбына келет. Экинчи жагынан бул чуу суусу желбей, мындай багытын өзгөртөт да. Мурунку абалына келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаменти тарабынан кооптуу делген участкалар тизмектелип, министрлик тарабынан бекитилген пландын негизинде калкка коркунуч келтире турган жайларга алдыңкылардан болуп, оңдоо иштери жүргүзүлөт. Жүргүзүлгөн иштердин басымдуу бөлүгү суук түшкөн маалга чейин аткаруу каралган. Миң 1996 жылдан 2018 жылга чейин Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө жумуштарына 387,5 миллион сом өлчөмүндөгү каражат сарпталып, 43 объект курулуп, 13.211 метр коргоочу курулмалар салынган. Анын ичинен 2013-18 жылдар аралыгында жалпысынан чек ара мамычалары, 2 чек ара көзөмөл өткөрүү пункту, 250 гектардан ашык айыл чарба жерлери жана бир катар турак жай объекттери корголгон.